музыка дүйнөсүнүн жеткен туу чокусу жана ошо кылымдардан кылым арттырып, өзүнүн популярдуулугун, өзүнүн актуалдуулугун, өзүнүн өңүн, түсүн жоготпой келген, боёгун жоготпой келген музыка дүйнөсүндө өзгөчө бир дүйнөнүн ичиндеги дагы бир дүйнө опера дүйнөсү, достор. Дал ушул опера бийик үндөр жана тунук аткаруу дүйнөсүнүн дагы бир өкүлү Тилек Найманбаев, опера ырчысы Абдулас Малдыбаев, Кыргызстан опера жана балет театрынын солисти бүгүн бизде конокто. Тилек, кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар менен. Өтүңүз. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Маанайыңыз жакшыбы? Абдан жакшы. Кубанычтабыз. Эртең менен опера ырчысынын таңы кандай башталат? Сөзсүз түрдө биз опера ырчылары таңды бир аз кечирээк баштайбыз, себеби үнүбүз эс алып, жакшы эс алып, кийинки ырдоо күнүнө даяр болуш үчүн көбүрөөк эс алганда жакшы болот. Бир аз кечирээк болгондо канчада? Эң аз дегенде 9-дан башталат да. Анан эрте турганга мүмкүнчүлүк болбой калат. Демек, мүмкүнчүлүк болбой калса, кадимкидей батарейка отуруп кат кечинде, анан эртең менен толтуруш керек анан. Сөз уйку менен адам эс алып, бүт организм кайра чыңалып, жаңы эмеге келет эмес. Ошондой эле ырчынын үнү дагы ошондой канчалык көп эс алып, канчалык көп уктаганда үндөр жакшы эс алып, кийинки спектакль же жакшы бир чыгарманы аткаруу үчүн жакшы шарт, жакшы ыңгай түзүлөт да. Жакында Орусия мамлекетине барып, жакшы бир жагымдуу жаңылыктар менен, маданият дүйнөсүнө жаңылыктар менен кирип келдиңиз. Ошол тууралуу сөз козгосок. Рахмат, ушул Россиянын Липецк шаарында Надежда Абухова деген жакшы эстердин эл артисти, меццо-сопрано, Большой театр билесиздер, Москвада Большой театрдын солисти болуп жүргөн опера ырчысынын атында конкурс болуп өттү. Бул конкурста Англия, Польша, Нидерланды, Монголия, Кыргызстан, Россиянын башка дагы эмелерине катышты. Ошол жерден экинчи орунду алып келдим. Азаматсыз, куттуктайбыз. Кайсы арияларды аткардыңыз? Бул жерде Евгений Онегин, Чайковскийдин Евгений Онегин операсынан Ленскийдин ариясы, «Любовный напиток» деген Доницеттин операсынан «Романс Немарина». Анан кыргызча «Селкиге» деген чыгарма, анан сырткары романстар, орусча, анан немисче «Ich liebe dich» деген, «Мен сени сүйөм» деген гректин жакшы чыгармасы. Эң сонун экен. Ал эми биз бүгүн негизи билим темасынын алкагында сүйлөшүп жатабыз. Ушул опера ырчысы болом деген инсандар кайсы жактарга окуса болот? Же болбосо бала чагынан баштап бул талант өзүндө болуш керекпи? Деги эле опера ырчылары өзүнүн билим деңгээлин кайсы жактан жогорулатса болот? Бул мен ойлойм, чыгармачылык инсандардын арасында опера ырчысы болуу аябай татаал дейм да. Себеби мен ошол нерседен басып өттүм да. Анан жанагы 1% талант болсо 99 эмгек деп биздеги ушул опера ырчыларына аябай таандык да. Себеби ошол жаш кезден эле мен музыкалык Көк Жаңак шаарындагы Жалал абад областына караштуу музыкалык окуу жайында окуп, андан кийин Жалал абаддагы маданият техникумунда хорду дирижерлөө боюнча ал жерден вокалдан бир аз сабак алып, андан кийин Оштогу Кыргыз улуттук консерваториясынын түштүк филиалы бар. Ошол жерден Алишерова Зинаида Өтөгөнова деген жакшы менин мугалим эжекем бар. Ошонун колунан 5 жыл билим алдым. Андан соң, биздин Кыргыз улуттук консерваториясы Бишкектеги аспирантурага кыргыз эл артисти Талгар Жакшылыков деген агайымдын колуна келип билим алдым да. Анан ошо эмнени айткым келет, себеби опера ырчысы болом деген жаш улан кыздарга айта турган нерсем, бул нерсеге аябай моралдык жактан даяр болуш керек да. Татаал татаал профессия. Бул деген бир күн үнүң чыгып калат, бир күн үн чыкпай калат. Акырындык менен ийне менен кудук казгандай көп мээнеттин анан артынан келе турган бир кесип болуп эсептелет. Жакшы. Эми азыр жаш өспүрүм биздин ийлерибиздин өзүм эле карындаштарымдын музыкалык табитин бир байкап турсам, поп музыка, популярдуу музыка жүрөктөрүн арбап, өзгөчө кызыктарын туудурат да. Анан опера десең эле, эми ал сахнага чыгып, анан 4-5 саат өрдөп, мындай жеңил жакка кыташат да. Айтыңызчы, опера маданият катары, маданияттын бир бөлүгү катары кандай мүмкүнчүлүктөрдү тартуулайт? Кандай сахналарды баганталат? Бул биринчиден жандуу аткаруу, сөзсүз түрдө жандуу аткаруу. Адам качан гана бир нерседен таасир алат. Ал жандуу нерсени көрүп, мисалы үчүн бизде опера балет театрына келсеңиздер, жандуу аткарып, бул жерде жанагындай фонограмма же жасалма эчтеке жок да, ошондон рахат алса болот. Анан бул опера деп атабыз, ошол классикалык музыка, бул негизи адамдын, мындай эгер медицинадан алып карай турган болсок, кандын басымдуулугун аябай
ордуна келтирүүчү музыкалык багыт деп эсептесек болот да. Бул ошо канча жылдардан мурун түптөлгөн музыкалык жакшы бир багыт да. Эстрада менен салыштыра турган болсок, эстрада бул бир убактылуу, бир көңүлдү бир аз болсо дагы ачып алып туруп, анан кийинкилиги бир аз эме болуп кала тургандай нерсе да. А бул классика бир уккандан сиз аябай көпкө чейин таасир алып, анан жана айтып кеткендей эле кан басыңыз ордуна келип, жакшы эс алып, бир гана жанагы убактылуунда секирип бийлеп албастан, мээңиз жакшы сергип, жакшы эс аласыз. Эстрада ырчыларынын кыялы Евровидение дейли. Опера ырчысынын чыга турган төбөдөгү, көктөмдөгү кыялындагы сахналар. Сахна бул албетте бул опера жааты Италияда пайда болгон үчүн ушул Италиядагы Ла Скала. Ла Скала деген Италия тилинен которганда бул тепкич баскыч деп эсептелет да. Ушул опера театры бардык опера ырчыларынын сиз айткандай максаты койгон чеги деп эсептелет да. Туура, абдан жакшы экен. Ал эми негизи бардык эле опера ырчысы болобу, эстрада ырчысы болобу, ар бир чыгармачыл инсандын өзүнүн кандайдыр бир кумир же болбосо фаворит деген нерсе болот, Мына ушул инсанды карап, кичине болсо дагы окшошсом, же болбосо ушул инсанды көрүп мотивация алып турат. Ал эми сизде бул жаатта кайсы инсан сизди шыктандырат? Туура сөз. Бул кишилер сиз мен ойлойм, себеби ошолорго теңелүүгө аракет кылабыз. Көзү кайтыш болуп кетти. Лучано Паваротти деп Италия ырчысы болчу, аябай мыкты ырчы. Хуан Диего Флорес деген ырчы бар, аябай жакшы. Өзүңөр билгендей эле орустардын аз дүйнөлүк ырчысы Анна Нетребко аябай укмуш соңдурдашат. Мүмкүн болушунча ошол планкага жеткенге аракет кылып, изденүүнүн үстүндө жүрөбүз да. Мисалы, сиздин үнүңүздү кантип атайбыз? Тенорсуз? Тенор бийик эркектин бийик үнү болуп аталат. Тенордун. Анын дагы түрлөрү бар эмес дейбиз да? Тенордун дагы лирикалык тенор болуп бөлүнөт, анан драматикалык тенор болуп. Бул лирикалык үндөр биринчи жаңы баштаган, анан өтө бийигирээк, анан жеңилирээк үн болуп эсептелет да. Анан жанагы опера аткарып атканда дагы мындай бир аз мындай сүйүп калган, жеңил ойлуу сүйүп калган жигиттердин ролу көбүнчө берилет да. Мисалы үчүн жанагы эле Нимарина деп атпайбызбы? Романс Нимарина. Ал жерде деле бир бала ошол бир кыз жакшы көрүп калып, ошо сүйүүсүн айта албай, жакшы мындай жеңил ойдо көрсөтүлөт да. Жанагы эле Евгений Онегин операсында Ленский дагы. Ал эми драматикалык тенор болуп, бул бир масштабтуу, бир мамлекет деңгээлде бир тагдыр чечилүүчү жердеги өзүнүн бир мындай салмактуу ордун көрсөткөн, үнүн мындай крепкий, аябай мындай каттуу үндү көрсөткөн үндөр драматикалык тенор болуп эсептелет. Абдан жакшы. А сиз канча жылдан бери мына ушул чыгармачыл дүйнөдө эмгектенип келесиз? Эгер окуганымды баштай турган болсом, бир 20 жыл болуп калды десек болот. Ал эми Бишкекке келип, опера балет театрында жумушка орногонум 2009-жылдан бери ошол жерде. Демек баш аягы 20 жыл болуптур. Мына ушул 20 жылдын ичинде сиз сереп салып, артка бир кылчайып карап көрсөңүз, негизи кээ бир учурда эртең менен ойгонгондо үнүңүз чыкпай калышы мүмкүн. Ал эми ошол күнү сизде маанилүү кандайдыр бир иш-чарага барып ырдашыңыз керек. Мына ушундай учурларда сиз абалдан кантип чыгасыз? Мүмкүн болушунча ошондой абалга келбегенге аракет кылабыз. Анан эгер ошондой болуп кала турган болсо, дары ичкенге аракет кылабыз. Бир аз жанагы кызыл май деп коет, Абылпиханын эмелери болот. Ошондой бир жакшы ар бир кишинин өзүнүн организмине бир башкача дарылар таасир эткендей эле мен да өзүмдө бир определенный бир эмелер дарылар бар. Ошолорду ичип анан эме ырдаганга аракет кылабыз. Анан сиз айтканым жакшы суроо бердиңиз. Бул опера ырдардын алдында да ушундай аябай көп кыйынчылыктар болуп калат да. Анан бунун эмнеси менен татаал болуп атат опера ырчысында? Ошол жерде чыгып келген көрүүчүгө эч кандай мааниси жок да. Сен ооруп атасың, сен кандай болуп атат? Сен чыгып сонун кылып ошолор ырахат ала тургандай кылып жогорку деңгээлде ырдап бериш керек болуп калат да. Кээ бир учурда ырдай албай калабыз, чын айткандачы. Кээ бир учурда жакшы мүмкүнчүлүктөр болуп калат да, эргүү менен жакшы ырдайбыз. Бир опера постановкасынын жаралуу мөөнөтү канча убакта бир опера постановкасын биз го келебиз, билетибизди алабыз, киребиз, ырахаттанып окуп чыгып кетебиз. Ал эми бул чоң коллективдин ополтудо зор эмгеги эмеспи? Жалпысынан алганда, эгер баштала турган болсо, биздин
опера балет театрында 1 жыл эмгекти талап кылат да, жалпы топтолгон талап эмгектичи. Ал эми жекече ар бирин ырчын алып көрө турган болгондо, мисалы үчүн мен бир партияны даярдай турган болсом, бир 2 жылдай ошону ырдап өзүнүн жакшы бир багытына түшүрүп алганга аракет кылам да. Себеби сахнага чыккандан кийин эч кандай тоскоол болбош керек да. Мен ушул ырдаганды гана билишим керек. Ошон үчүн күндө бизде концертмейстер деп коет, ошол кишилердин опера балет театрында уурду аябай чоң. Себеби ал киши бизге ойноп берет да. Ойноп берет, кайсы жеринде кайсы нотаны канчага чейин созуш керек, кандай маанини түшүндүрөт, ошол фраза менен иштеп, ошолорду көрсөтүп берет. Ошол киши менен биз 1 жылда иштейбиз. Андан кийинки жылы дирижер, главный дирижер менен отуруп келип, ошончо кишини бардыгын бириктирип келген аябай татаал да. Ошол эле убакта сен өзүңдүн ордуңду билишиң керек. Анан башка сен жанында ырдаган кишилердин дагы ырларын ырдабасаң да, бирок музыкасын жатка билиш керек да. Себеби ал кайсы жерден ырдагандан кийин сен кайсы жерге ырдашың керек. Негизи эле аябай татаал болот да. Ошондо итальян тилинде даярдап саласыз? Сөзсүз бизде азыр кыргыз тилинде, орус тилинде, анан Италия тилинде көбүрөөк коюлат да спектакльдер. Абдан жакшы экен. Ал эми сизде кандай пландар бар алдыда? Балким биз жакын арада сиз кыялданган Ласкаладан балким көрүп калабыз дегендей. Кудай буйрса, жакшы ниет бар, ой тилек бар. Анан эми жанагы эле айланып тегеренип келип акча маселесине келет го. Эми буйрса бир жакшы ошол конкурска барганымда, конкурстун эң председательдеринин чоңу Петербургдагы Мариинский театрынын вокалисттер академиясынын чоңу Георгиева Лариса Абисаловна деген эжеке болду. Аны менен сүйлөшүп келдим. Эгер өзү конкурстан кийин да байланышып эметип чакыра турган болду. Буюрса ошол жака барып окуп калабызга деп ойлоп атабыз. Ал эми Италияга барып жана өзүмө эңсеген Ласкалага барыш үчүн бир аз финансылык жактан мүмкүн болбой турат. А так дароо эле кетмекпиз багыт алып тияка. Эң сонун. Ласкаладан көргөндөй бололу, Ласкаладан сизди уккандай бололу. Ласкалага Каныш экөөбүз барып отуруп жанды уккандай болду да. Барыбыз ошол жака көрөсүн. Бизде конокто опера ырчысы Тилек Найманбаев болду. Сизге чоң рахмат айтуу менен бергеликте.